Birinci bölüm. Бүткүл адамзаттын апасы обоэне. Арзан баада сатылат. Менден арзан баада жебек сатып алыңыздар. Жолдон качкыла, Сафийдин мырзага жол бергиле. Апа, карасаңыз, бул сот башчысы. Абалыңыз кандай, Азирети сот мырзам? Аллага шүгүр, рахмат силерге. Жолдон качкыла, сот шашып атат. Эй сен, элдерди урууга батынба, болбосо камап салам. Уктум, Азиретин, болгону сизге жол бошотоюн деген. Кичипейилдик, сый менен айткын. Анткени сен каздын өкүлүсүн. Мен түшүндүм, Азиретин, кечирим сурайм. Зарзул, сен менин өкүлүмсүн. Элдер сени көрүп мени тааныйт. Жүрө кой. Биз казылар чогулушуна кечигип жатабыз. Эй сен, азыр эле сот эмне дегенин уктуңбу? Шондуктан бир шашылып жүр, эшек десе. Мени туура эмес айыптап жатышат, о урматтуум. Камагаш дүкөнүнүн ээси сени кармалыптыр. Качанда сен тоок этин кийимиңдин астына жашырып жаткан кезиңде. Күтүлбөгөн жерден үн чыкпай калдыңбы? Сүйлө, өзүңдү корго. Мен ачып болчумун. Эттин даамдуу жутунан өзүмдү өзүм башкара албай калдым. Өзүң сакчы боло туруп, кантип буруукка бара аласың? Урматтуу, мен сакчы эмесмин. Кандайча? Анда бул кийимдер кимдики? Мен бул кийимди эмнени кааласам жей алгандыгым үчүн кийип жүрөм. Жана ал үчүн эч ким акча сурабайт. Тынчтангыла. Бул эмне деген кызыкке? Муну баардык эле аскерлер кылат. Сот өкүлү Зарзур. Тезинен сакчыны чакырууга буйрук жаз. Мен анын эртеңки жыйынга келүүсүн буйрuyм.